агро дегенде бир только талаада эле иштешти түшүнүп калганбы? Агро бизнеске алгачкы кадамды айымдар кандай ташташ керек? Көп жайда да, ушуна суу көп болот, дыйкандарга пайда болот. Жаштар кемп аттуу ири масштабтуу иш-чаранын бул жолкусу айыл чарба жана агро өнөр жай тармагына багытталды. Анын алкагында бүгүн Жалал-Абадта Агро Муун аталышында жаштар форуму өттү. Саамалыктын башкы максаты жаштарды айыл чарба кесиптерине багыттоону көздөйт. Анткени акыркы кырдаалдар мына ушул тармакка дагы да көңүл бурууга үндөп жатат. Башка профессияларда көп бар, банк, башка профессиялар окуп атат, бирок ушундай багбанчылык, обычный бир өсүмдүктөр өстүрүү боюнча бул багыт өтө төмөн болуп турат. Бош базар да, бош мындай айтканда бул сферага дагы көпчүлүк адам кирише элек болсо дагы жаштар эмес. Жаштарга мындай айтканда бул агро дегенде бир только талаада эле иштешти түшүнүп калганбы, бул сферага кызыгуусу түшүп кеткен. Бирок Кудайга шүкүр биз буну мисалы жаңы методдор менен, мисалы биз Голландиядан үйрөнүшүбүз керек да, кичинекей мамлекет дүйнөнүн жарымын камсыздайт. Биз дагы ошолордон кем болбой багбанчылык дейли, башка ушул аграрный бизнесте өнүктүрүшүбүз керек. Мында айыл чарба тармагында ийгиликтерге жетишкен жаш адистер, бул жаатта иш берүүчүлөр жана ишкерлер чакырылган. Алар өз билимин жана тажрыйбасын бөлүшүп, бул тармакка жаш кадрлар керектигин белгилешти. Жаштар үчүн өлкөдө түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар экени, агро өнөр жай тармагы келечектүү жана кирешелүү тармактыгы кошумчаланды. Ошондой эле бир канча сунуштарды жана багыттарды көрсөтүштү. Мөмө жемиштерди өстүрүү жагынан, бирок именно бактарак эмес, ягода болсо жакка ставка жасаса аябай жакшы болот деп эсептейм. Анткени суу кызыкка карабай, кар жаса дагы мөмө ошол ягодалар өсүп берет да. Ошол эле карагат, малина, клубника, чычырканак жана башка ушундай культураларчы. Бул жакта потенциал аябай чоң. Анткени 1 гектардан 1 миллиондон 2 миллион сомго чейин мындай акча тапканга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде биз жөнөкөй эле салттуу буудай, арпаны алсак, аякта эми 1 гектардан 10 миң сом, 20 миң сом табышы мүмкүн да. Биякта 100 эсе көбүрөөк акча тапканга мүмкүнчүлүк бар. Ошентип биз дагы айыл чарбабыздын жана орточо эсептерин айтып атпаймынбы, ошонун деңгээлин дагы көтөрүп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар болот да. Мындай секирип жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, бул ирет форумда ата мекендик продукциялардын дегустациясы да уюшулган. Аны негиздегендер менен катышуучулар ортосунда да байланыш аянтчасы түзүлүп, жакындан таанышуу орун алды. Жаштар кемп 2022 Агро Муун иш-чарасы Юзофош коомдук бирикмеси менен биргеликте USAID-тин агро соода долбоорунун алкагында өткөрүлүүдө. Бул долбоор 5 жылга уланат. Good morning, Jalalabad. It's good to be here. Доброе утро, Jalalabad. Биз агро соода долбоору USAID-тин алкагында өтүп 5 жылдык долбоор. Ушул долбоордун алкагында бүгүн Агро Муун жаштар кемп, жаштар форуму өтүп жатат. Биздин долбоор жаштарга жана аялдарга басым жасоо менен айыл чарба тармагында өнүгүүгө, жардам колдоо көрсөтүүгө багытталган. Мындай маанидеги иш-чаралар буга чейин Ош жана Баткен облустарында да өткөрүлгөн. Ага Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынан айыл чарба жана агро өнөр жай тармагына кызыккан 16 жаштан 28 жашка чейинки жаштар тартылган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.